Саламатсыздар барбаттуу көрүүчүлөр, кайрадан эле мен сиздер менен Чынара Турсунбаева. Ал эми жүрөктөн чыккан сырлар биздин көрсөтүүбүздүн 3-чү чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз өзгөчө. Анткени буга чейин биз чоң улуу инсандарды, көп жолду басып өткөн инсандарды көрсөткөн болсок, ал эми бүгүн кичинекей боло туруп, жаш боло туруп, бирок ошол эле учурда чоң ийгиликке жетишкен биздин наристе десек да болот коногубуз Игимбердиева Фатима. Жана Фатиманын сүйүктүү сулуу апакеси Салиева Разия. Кош келдиңер. Кандайсыңар? Жакшы. Жакшы келдиңби, Фатима? Ооба. Кандай жүрөсүң? Жакшы. Жайкы эс алуу кандай болуп жатат? Жакшы, сон Эмне менен алексиң? спорт менен жана модель менен. Мен сени Фатима Instagram баракчаңды дайыма көрүп турам. Ал жакта баскетбол ойнойсуң го, топторду ойноп жүрөсүң, карасаң дефиле кылып жүрөсүң. Ойнойм волейбол көбүнчө. Волейболду жакшы көрөсүң, Жакшы, Разияйым, мынакей ушундай өтө өзгөчө, өзүнө ишенген сулуу кызыңыз бар. Бул кызыңыздын ушундай элден тартынбай эл алдына чыкканы, ошол талантын көрсөткөнү бул сиз үчүн чоң сыйлык болуш керек. Ооба, айым. Кантип ушундай болуп калды, Фатима? Фатиманы мен жаш кезинен мындай тазалыгына, тартибине эле көңүл бөлүп, өзүм тарбиялап эле өстүргөнмүн. Анан талантты болсо бул өзүнөн чыкты да. Дайым өзүмө ошондой талант берди. Демек сиз андай деле чыгармачыл эмессиз, Жок, мен чыгармачылык мен балким атасынан өттү. Атасынан эле жагандай, бул өзүгө берилди. Демек тубаса талант турбайбы, Ооба. Жакшы. Чөйрөңдө ошондой адамдар барбы, Фатима? Мисалы, сенин жаныңда курбуларың, же болбосо тай эжең, же болбосо дагы бир эжең, ушундай модельби же ырчыбы же кандай? Эжем мурун мен менен көп бийлейт эле, мурунда кичине кезинде. Дайымда жанымда дайыма учуда. Азыр жаныңда эмеспи? Жок, ал менен бийлебейт да, жооп кет. Сен биге кызыгып кеттиң, Көбүнчө бийлейсиң, Көбүнчө Сен бийлейм. спорт менен машыгынып өтпөйсүңбү? Балким спорт сага көбүнчө жагат, же бийлегенде? Негизи бийлеген көбүнчө жагат. Кандай бийлер бийлейсиң? Трендтерди Трендтерди бийлейсиң? Аларды көрүп жаттап аласыңбы? Же өзүң чыгарасыңбы? көрүп эле жаттабам. Кайсы тренд жагат сага көбүнчө? Көбүнчө бардык эле жагат. Бардык трендтер жагат, Көбүнчө жаңы чыккандар жагат. Демек сага азыр биз кандай трендти койсок деле бийлей турбайсың, Ооба. Жакшы. Айта кетчү нерсе, Игимбердиева Фатима Жаш жылдыз 2026 5 сезондо катышып, ал жерде 5 тараптуу талантын көрсөтүп, 15 окуучунун арасынан 1-орунга ээ болгон. Мынакей ушундай ошол жерде дагы сени көрдүк, аябай бир өзгөчө талантыңды ачтың да. Мисалы, таланты боло турса деле кээ бир кыздар тартынып элдин алдына чыкканда анча көрсөтө албай калган учурларды көрдүк да. Сен тескерисинче аябай ачылып кеттиң. Эмне себеп болду? Негизи дайыма эле ушундаймын. Коркпоймун, тартынбаймын. Элден уялбайсың. Ооба. Ал жерде ого бетер ачылдың да. Балким сени апаң ошол жерде монтип деп турду да, Бардык эле. Бардыгы сенин көрүүчүлөрүң, Сени колдогон адамдар барышты да, Ооба. Азаматсың. Ошол конкурска катышканда өзүңө эмне ала алдың? Мурун буга чейин билет эле эмне атасың да? Андан дагы үйрөнгөн болду. Негизи мен дайыма модель болгум келет эле. Анан Кара-Багаш же барбы? Ошо сиз айткан мен баргандан кийин жакшы көрүп калдым да ошол жерди. Анан дайыма барат элем го, кечиксем деле. Жакшы, ооба. Кечиксе дагы, жарым саатка кечиксе дагы Фатима келчү. Биз азыр келет депчи сени кабыл алчубуз. Азаматсың, ооба. Сен аябай бир тырышчактыгыңды байкадым.
ошол тырышчак болгон үчүн бул чоң ийгиликтерге жетет. Бул эми башталышы да. Дагы чоң ийгиликтерге жетесиң деген терең ишеничтемин. Разия айым айтсаңыз, Фатиманын бул чыгармачылык жолуна мен таасирим жок деп атасыз. Балким үйгө жейкеси катары сиз билесиз да, кызыңыз сизге жардам береби? Мисалы, идиш жууп, тамак жасашып. Ооба, эми үйдөгү иштерди көбүнчө эле мектептен келген учурларда үйлөрдү жыйнап, идиштерди жууп, жыйнап коет, анан тамактарды Өзү билип эле жасап коёбу? Өзү билип эле жасайт, тең аябай. Азаматсың. Анан кийин хоббилери көп мунун, спорт менен, анан кийин тамак шириндиктерди жасайт, кекис, блинчик, ошолорду жасап өзүң билип жасай бересиңби? Каяктан үйрөндүң? негизи оңой эле, бирок кошконду сонбоочу да негизи. Ошодон эле үйрөнүп кеткем, ошондой. Мисалы, мен деле ошондойлор жасагым келет да, таттууларды. Бирок мен жасай албайм. Сен жасай алып турбайсыңбы? Бул дагы бир өзүнчө талант билесиңби? Жакшы. Разия айым айтсаңыз дагы кызыңыздын башка курбулардын жанында өзгөчө экенин билесиз да, эмнеси менен өзгөчө? Мунун жаш убагыдан бери эле Кичинекей бала кезинен, бала кезде деле аябай шок болгон да. Аябай шок болгон. Азыр бир аз басылып калды, кичинекейинде аябай мындай эмелерди кыздарды уруп коюу. Өздөрү тийишсе немесин алат эле да, өчүн алып, ушундай эме болуп турган да. Бир жолу бир окуяны айта кетейин. Бир юкамдыкүнө барганбыз, булар менен чогуу барганбыз, анан үйдө отурсак бул ойногон чыгып кеткен, анан кошунабыздын кызы ыйлап бакырып калды чын. Анан чыгып карасак эле мындай кан да. Оюнчугумду алып алды эле. Айлап салыптыр анан. Аябай апасы чыгып. Анан кийин кой кызым андай кылба деп. Көп эле андай учурлар болгон. Уруп койгон, Тырышчак кичинекейинен эле. жалпы көп уккам да мунун айынан. Эркектерден, эркек балдарды чоңойткондо ошондой жалабалар болот го негизи. Сиз кыздан уккан экенсиз да? Эркек балам жок, кыз эле бар менде. Жөн отуруп, эл катары ойноп келип, тамак ичип жатып койгон эмес. Бул бир өзгөчөлөнүп, бир нерселерди баштап, дагы бир нерселерди кыла коеюн деген кыздардан турбайбы, Ооба. Саат кандай окуйсуң? Жакшы, 5ке окуйм мен. Отличницамын 2 класстан бери эле. 1 класстачы? 1 класста болгон эмес, чейрек. Бирок жакшы окугансың. Ооба. Вообще 4-үм 3-үм жок болгон да. Кайсы сабак жакшы көрөсүң? Англис тилди, математиканы, физраны, дагы көркөмдөрдү. Ошор. Сүрөт жакшы тартасың? Ооба. Англисти билесиңби? Англисче анча деле билбейм. Бирок жакшы. Үйрөнүп атам да. Курстар карасыңбы? Курстарга жок. Башка мектептен сырткары башка курстарга барып көрдүңбү? Жок. Моделге эле келипсиң да? Мектеби частный болгондуктан ошол ичинде кружоктор бар, ичинде да. Анда сонун турбайбы? Жакын өзүң аябай жакшы көргөн курбуң барбы? Дос кызың? Ооба, ал тоже волейбол ойнойт да, мен менен. Экөөң ойнойт турбайсыңар да? Келечекте ким болгуң келет? Мугалим болгум келет, модель, актриса болгум келет. Актриса да болгуң келет? Кино аткарганга жөндөмдүүлүгүң бар деп ойлойсуңбу анда? Ооба. Анда бир нерсе аткарып бербейсиң. Балким сени көрүүчүлөрдүн арасынан режиссерлор көрүп калса чакырат. Мүмкүн да. Толук болушу мүмкүн. Мисалы, сен кел бир роль аткарып көрөсүң. Апаң сен айтты, кызым, мен саат 2-де келем, сен даяр болуп тур. Экөөбүз конок барабыз деп. 2-де келсе, сен жоксуң үйдө. Сен жанагы волейбол ойноп жүрөсүң да? Келсең саат 3 болуп калган. Апаң келсең урушуп атат. Сен эмне деп жооп бересиң? Мен волейбол ойноп аткам деп чакырып
жашкырып атат эле кыздарды. Сен күнөөлүүсүң да, сен ошол ролго кирбейсиң да. Ошол ролго кирип, күнөөлүү болуп аябай 1 саатка кечиктиң. Анан башкача образ менен айтып бербейсиң. Апаң айтып атат, сени таштап кетем мына. Уже чыгып кетип атат да үйдөн. Калдың сен деп. Кечирип коюңузчу, мен башка кылбайтмын деп айтат элем. Аны карабайт апасы, Дагы образга кетчи. Апа, мен кечирип коюңузчу. Мен атайын кылган жокмун. Мен чын эле убакыт карабай калыпмын. Барам мен сиз менен. Апа, мен кечирип коюңузчу. Айтчы ошон. Апа, мени кечирип коюңузчу, мен башка кылбайм, мен саатты карабай калыпмын. Анан кетип калыпмын. Мен Жаттап алды сразу мен айтканды. Азаматсың, мынакей. Көзүнө жаш келди. Образга кире турган түрү бар экен. Жакшы. Сен дагы мисалы кээ бирөөлөр бийлеген кыздар обычно бийлегенден сырткары ырга да кызыгышат. Сен ырдайсыңбы? Ырдап көрдүң беле? Только ардайм. И бийлейм. Мектептерде мисалы тапшырмалар болуп калат го. Ыр жаттап бергиле деп ошондо бат жаттайсыңбы? Ооба. Балким ырдайсың, ырдап бербейсиң. Бар го музыка сабагынан ырдайсың. Трендтерден болобу? Трендтерди бийлеп эле эмес, аларды да ырдайсыңбы? Липсингтер бар да. Ырдайчан ба? Да ты крут, ай, во, ай, вы гуд, ва, о, улыбнись на фото, нету ты, ой, чё там, да ты крут, ай, во, ай, вы гуд, ва, о, улыбнись на фото, нету ты, ой. Азаматсың, сен бийде эле жаттайт экен десе, ырларды да жаттап отурбайсыңбы? Мен ойлопмун, андай эле ырларды ырдайт депчи. Ырдабай турбайсың андай? Сен кыргыз тилин жакшы билесиң, Кыргыз тил? Ооба. Кыргыз класста окуйсуңбу? Орус тилинчи? Орус тилин билем. Англис тилин дагы үйрөнүп атасың, Чет мамлекетке чыккың келеби? Ооба. Кайсы мамлекетке барып келет? Китайга баргым келет, Кореяга, Таиландка баргым келет. Ошо Дубайга баргым келет. Ошо? Апаң сен үчүн кандай апа? Эң сонун мени эми көп урушпайт апам. Суу күндөн, суу айдан, суу. Азаматсың. Дагы? Дагы. Апаң сени бир жумага таштап кетсе кантип жашайсың? Жашай албайм. Сагынасың, Сагынам. Атаң бар да жаныңда. Бар бир апаң сагынасың. Демек аябай жакшы көрөсүң апаңды. Канча бир туулган Фатима? Фатима 2 Эки кызыңыз барбы? Фатиманын эжеси бар турбу? Ой. Жакшы. Эркек кыз турбайсың анда Фатима? Ой. Сен эмнеге модель болуп, дефиле кылып басканды жакшы көрөсүң? Билбейм, кичине кезимден эле басып бийлеп жүрөм да ошентип. Би башка да мисалычы. Би башка. Анан балким ошондой видеолорду көрүп жактырып калдың, же болбосо жана мисстерди көрүп жактырып калдың, корона кийимди. Көбүнчө телефон көрөм да. Ошондо чыганда дайыма көрүп тура берем да, анан үйрөнүп калам да ошентип. Ошого жакшы көрөм. Инстаграмыңды өзүң алып барасыңбы же бирөө жардам береби сага? Апам тартат, мен бийлейм жөн эле. Жок, стористерди, публикациялар чыгарып атпайсыңбы? Ооба, өзүң кыласыңбы? Өзүм. Өзүң кыласыңбы? Ошо чындыгында эми биз азыр жайкы эргүүдө баарыбыз эле телефондо отуруп калдык да, бош болупчу. Анан Инстаграмды ачып атсам эле Фатима чыгат да. Улам эле Фатима чыгат. Мен эми окуучуларым көп да, анан бирок арасында ушу Фатиманын Инстаграмга чыкканы мага жакты да. Анан ошентип дефиле көрсөтүп, ойноп жүргөн жерлериң азаматсың. Мен сени уктанам, Фатима. Аябай сонун кызсың. Сен сабакка барганда, мисалы мектепке сабакка бардың да, сен үчүн эмне кызыктуу? Ар ким ар кандай ой менен барат да, кээ бирөөлөр барыш керек, эптеп эле барат. Калоо жок болсо деле. Кээ бирөөлөр чын эле окугусу келет, сеники. Мен негизи окуганы барам, билим алыш үчүн. Кызыл диплом менен бүтүштү каалайм.
Ошо бирок негизи эжекемди күтөм. Ошо негизи эрте келем да мен. Эрте туруп эрте барам да ошентип. Убагында барат. Биз менен алып кетип калат. Кетпей бара турбайсың го? Жаматсың. Дагы бир өзгөчөлүктөрүнөн айтка кетсеңиз бөлүшө кетип, дагы бир кандайдыр окуяларынан Фатима жөнүндө. Фатима өзү айтып кеткендей эле бат кабыл алат да, куйма кулак деп коет го. Бир нерсени укту, сразу кабыл алып, тез жаттап, ошону неме чыгарат да. Анан кийин Instagram аккаунтун дагы ойлонуп эме кылып, буга чейин дагы тартып, өзү үчүн тартып жүргөн да, Instagramга чыгарбай эле басып, ойноп, бийлеп жүргөн. Анан кийин неге чыгарбашка деп ойлонуп калдым. Анан ошол аккаунт ачып бердик да. Ачып бергенден кийин дагы ачылып, анан кийин ошол эмеге дагы модель конкурсуна дагы окуп катышып, биринчини алып калды. Ойлогон эмесмин, биринчини алат деп. Неге? Эмнеге ойлогон жоксуз? Мен ошондой биринчи апа деп келет да, апа былтыртан бери чыккан, катышып жүргөн кыздар бар экен, мурдатан бери көп катышкан кыздар бар экен деп. Анан алардын алдында Кимдер? бизге биринчи жолу эле деп. Кимдер катышып жүргөн экен? Ага жаңы катышкан кыздар катышышты. 3 ай эле болду го, кээ бирлер көп катышыптыр го. Жок. Конкурска жаңы кошулгандар келип анан тең үйрөтүлүп анан чыгат да. Сен ошого кандай даярдандың? Даярдыктар жөнүндө айтып бергилечи. Мен үйдө кечке даярдангам, басып ошентип. Сиз көрсөткөнсүзгү баягы эмне канатка окшош бар го, сары. Ошону кечке кайталай бергем үйдө. Ошо Бийди. Бийди гана даярданыпсың да? Кийимдер боюнча даярдыктар Кийимдер боюнча эми апасы да. Биз негизи мен кийимдерни Дордойдон эле алып келип койгом да. Мындай чыгармачылык менен аралашпаганыма көп нерседен артта экенмин да. Анан Дордойдон эле жакшы кийимдерди алып келип, анан даярбыз деп отурганбыз да. Анан кийин учурдан пайдаланып азыр эми кошунам карлыгаш жеге рахмат айтам. Карлыгаш же колдоо көрсөттү. Келип көрүп, болбойт мунун башынан эме кыл. Сенин кызың биринчи орунду алат деп, мен буга ишенем деп. Менден алдын ошол эме кылды да. Мен кызыңа аябай ишенем, сен кызыңда эме бар, харизма бар, өзгө болгон ишеним бар деп. Ошондо дагы эч эме болбойм да. Көзүм жетпейт да. Жакшы, ооба, баягы ар бир ийгиликке жеткенде эле ушундай адамдар болот да, негизи себепкер болот. Карлыгач айым сизге себепкер болгон турбайбы? Ал жардам берип. Мага да айтчу, өтө тың кыз, Фатима, өтө тың кыз депчи. Ал сенин утушуңа ишенген да? ооба. Аябай ишенген. Ошол. Сага да жагабы? Ооба. Ооба, жагат. Үйдө бир нерсе болсо эле карлыгаш жена айтып элек апа, образдарды эме даярдасак да, айтайык апа деп. Жакын болгонуга байланыштуу анан. Ошол анан болбойт деп. Тиктирдиңерби анан? Кайра башынан баштадык. 2 күн калганда немегечи. Башталышына 2 күн калганда биз аябай чуркадык. Баягы бийлеген формасын дагы башынан кылып, давайте мончоктон кофта тигейли деди да. Анан кийин мончок алып келип, анан баарын алып келип, ошону мен мындай эмелерди модельдерге чыгып жүргөн кыздарды мындай эле оңой көрчү экенмин. Кызым катышкандан кийин аябай эме тийишиптүү экен. Ой, базарга чуркап жүрөм, дагы алып келем. Муну алып кел дейт, алып келем аны. Ким жасатты анан? Карлыгаш же көз жасадык да. Анан кийин бир күндө ошол мончогун тигип бүтүрдүк, мончок кофтасын. Анан экинчи күнүндө баягы эмесин. Тоз. Не деп коет? Тоздан жасадык да. Демек Карлыгач эже өзү киришкен турбайбы? Мындай эле колдоо көрсөтүп койбой, жасап киришип башын салдык. Ошо 2 күн уктабадык да. Биринчи күнү ошо кофтасын даярдадык, экинчи күнү ошол эмесин
кол өнөрчүлүгүн жашадым. Бул ошол 2 күн уктабай менет кылгандын жыйынтыгы да. Ооба, жыйынтыгын көрөсүң, уктабаган жыйынтыгын көрөсүң деп карлыгышы аябай токтом берип атты. Ошондон экинчи орунду алат го деп мен эме кылгам да. Анан карлыгышы кызым биринчини алат деди да. Өзүңөргө салгандай биринчи орун алсың да. Азаматсың. Ооба, бул сенин бул эң биринчи жеңишиң деп ойлойм. Сен канча жаштасың? 11. 11десиң. 21ге чыкканча дагы бир нече жеңиштер болсун. Андан кийин дагы толтура сен чоңоюп, өзүң чоңоюп чоң ийгиликтерди жетишкениңде анан ушул күндөрдө эстейсиңби? Эң биринчи интервьюга келесиң. Эң биринчи интервьюга барганымда мындай болгон. Эң биринчи модель конкурсуна катышканда мындай болгон деп айтып жүрөсүң. Ооба. Жакшы. Албетте силерге чоң ийгиликтерди каалайбыз, үйлүүлүк бакыт, Фатиманын ушундай жолдо жүргөнүн колдогонубуз бул өзү эле бакыт деп ойлойм. Мен өзүмдүн тажрыйбаман айта алам. Аябай Фатимага окшогон таланттуу кыздар көп. Бирок ата энелери көңүл бурбагандар бар. Анан ошол кыздар мага келишет да, мисалы эжеке мен мондай кылгым келет депчи. Бирок ошол эле учурда кыла албайт да, жол жок. Анан ал эмнеден? Ошол ата энесинин көңүл бурбаганынан же болбосо колдобойт да. Койчу деп коет да. Ошол себептен мен көрүүчүлөргө да кайрылып өтүп элем. Ушундай таланттуу кыздарыңыздарды байкап эле калсаңыздар албетте колдош керек, колдоп чыгарыш керек. Чыгарган учурда мынакей күтүлбөгөн экинчи орунду алат деп даярданган апасы Фатима биринчи орунду алды. Ошон үчүн дагы мындан кийинки катышкандарда андан да чоң ийгиликтерге жетишине сөзсүз түрдө ишеним бар. Мен да ишенем. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Ал эми мына менин колумда ушундай медальдар бар экен Фатиманын. Муну ошол спортто волейбол ойноп уткан экен. Ал эми колунда мынакей дипломдору турат. Айтып берчи Фатима, качан Бул Куран берметиден диплом алгам. Куран окуган үйрөндүңбү? Ооба, Куран окуган билем. Биринчи классында окурман бала аттуудан алгам. Сынактын жеңүүчүсү болгон экен окурман бала деген. Бул суу жана туура жазуудан биринчи класста алгам. Биринчи класстабы? Бул диплом биринчи класстын бүтүрүүчүсү. Бул ден соолук күнүнө карата 60 метр чуркоодон жана бойду көтөрүүдөн биринчи орунду алгандыктан 4 классымда. Өзгөчө сынак экен. Ден соолук күндө экинчи шашкиден экинчи орун берген. Экинчи орунду алгам 4 классымда. Азаматсың. Бул шашкиден деле. Бул деле биринчи орун биринчи классымда. Биринчи классында шашки ойноп, жакшы. Ошол бар немелери бар. Азаматлары биринчи класстан 4 класска чейин жыйнап. Азыр 5 класска көчтүң да, Жакшы. Мынакей 4 эле жылдын аралыгында ушундай чоң ийгиликтерге жеткен бул өзү эле сыймык эмеспи? Албетте баарыңыздарды үндөп кетет элем. Ал эми мынакей Жаш жылдыз 2026 масштабдуу модель сынагында биринчи орунду алды. Жаңы айтып өттүк, мынакей диплому. Ошол жерде өзүн өтө өзгөчө көрсөттү, ишенимдүү көрсөттү деп айтып өттүк азыр эле. Фатиманын мындай өзгөчө болушу, чечкиндүү болушу бул бир эле апасынын эмес, бул менин жана кыргыз элибиздин сыймыгы деп айта кетейин. Себеби ушул калыпта кетсе Фатима бул деген балким дүйнөлүк сулуулар сынагына барып алдыңкы орундарды алып келет. Жакшы. Анда биздин көрүүчүлөргө кайрылууң бардыр балким. Каалоо тилегиң бар. Аларды деле Чынара студиясына келишин каалайм. Жакшы. Биринчи орунду бардыгы алышын каалайм. Таанат го көрөлөр. Мидап ошондой болсо. Алдыңкы орунга жетпей калса чарынат. Тарынбагыла деп айтып турбайсыңбы? Жакшы. Разиябин, сиз дагы кайрылуңуз. Сизден пайдаланып, биринчиден сизге ыраазычылык билдирем. Биринчи биздин шоу-кесерибиз сизден башталды. Бул Рахмат. Дагы көп ийгиликтерге жетет деп ошонун үстүндө иштеп атат Фатима.
мен дайыма колдоп турам, артымда мен бармы. ооба. Анан сизге ыраазычылык билдирем. Кандай эмелер сиздин ишиңизди дагы аябай эме кылып баалаймын да. Эмгегиңди көрүп калдыңыз да. Аябай эме экен. Ар бир кызга көңүл бөлүп, бул эмен ошондой чыгарылыштын артында чоң бир эмгек бар экен да. Ооба. Сизге ыраазычылык билдирем. Рахмат. Рахмат айтам. Ошончо кыздардын дагы алган орундарыны эме кылыш өтө эле чоң эмгек. Жакшы. Албетте ар бир ийгиликтин артында көмүскөдө жаткан эмгектер бар. Ошол эле учурда көп күч талап кылынат. Канча деген эмоциялар болот. Жакшы дагы эмоция, жаман дагы эмоция. Бирок жыйынтыгын көргөндө баягы бала төрөлгөндөгүдөй укмуштуудай бир сезимге туш болобуз да. Муну эмне себептен айтып жатам? Ошол сизге окшоп баалаган ата-энелер арбын боло берсин. Себеби мынакей жаңы эле айтып өткөндөй биздин кыздар үчүн биз ата-энелер колдоо көрсөтүп турсак, албетте кыздардын ийгиликтери чексиз болот деген ишеничтемин. Силерге чоң рахмат. Дагы жакшы күндөрдө жолугуп жүрөр эле, Фатима сага. Мен сени жакшы көрөм. Пока.